Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2020 жылдын 24 декабрында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин пресс-конференциясында сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жана Кыргыз Республикасынын соттор кеңешинин билдирүүлүнө комментарий берүүнү зарыл деп эсептейт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системасынын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруудагы коррупциялык фактысы боюнча жогорку соттун кызмат адамдарына карата сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүп жатат. Бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Калиеванын кылмыш жоопкерчилигине тартылышы жөнүндө толук далилдер алынды. Буга байланыштуу тергөө органдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Калиеванын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына сунуш берүү тууралуу өтүнүчүн келтирген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы айткандай, жогорку соттун төрайымы Калиева Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын сунуштамасынын негизинде соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын макулдугу менен гана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Белгилей кетсек, бийликтин сот бутагынын өкүлдөрү болгон Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана соттор кеңеши өз позициясын алдын ала аныктап алгандыгы бул тынчсыздандырууну туудурат. Анткени баш мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында баардыгы мыйзам жана сот алдында бирдей.